Эфирде ачык сөз маалымат программасы. Студияда мен Шабдан Гүлжигитов. Саламатсыздарбы? Жана ошондой эле бүгүнкү биздин студиябыздын коногу жарандык активист, Кыргызстанга аттын кашкасындай таанымал болбосо дагы Бишкекке аттын кашкасындай таанымал болуп калган Өндүрүш Токтор Насыров болмокчу. Саламатсызбы, Өндүрүш мырза? Вот күндүн ысыгы, күн аябай ысык болуп атат. Бул ысыкта кандай болуп атат жашоо? Орозо кармап атасызбы? Жок, бир аз өзүм тынчы жок адам катары орозону дагы мындай эрежеси менен кармаш керек да. Анан адегенде орозо туткандарга орозо аяңар кут болсун демекчимин. Анан өзүм ошо убактыма жараша иштерге жараша орозо кармаган жокмун. Буюрса кармайын деген жакшы ниеттер бар да, быйыл болбосо эмки жыл, эмки болбосо ыңгайы келгенде кармайбызго, быйыл кармаган жокмун ого. Суроону мындан баштагым келип турат да, Өндүрүш мырза. Сиз мени кызыктырган нерсе да, буга чейин көптөгөн акцияларды өткөзүп келесиз. Акцияларыңыз бири-биринен айырмаланып турат. Кээде көчөгө чыгып жатып алсаңыз, кээде шам кармап, өкмөт үйүнүн алдына барып чуркап айланып жүрөсүз. Сиздин бул кадамдарыңызга, бул акцияларыңызга эл кээ бирөөсү мыйыгынан күлүп, эми ушундай да болчу эле деп кабыласа, кээ бирөөсү эми туура кылып атат, ушу кишиники да туура, эми ушинтпесе да болбой калды дегендер да бар да. Ушул негизи эле ушул сиздин акцияларыңыздан сиз өзүңүз жыйынтык чыгарасызбы? Ушу жөнүндө айтып кетсеңиз. Ооба, эл деген эл да, эл таразалап, эл баарын көрүп билип турат да. Мен бул акцияларга өзүмдүн ниетим менен чыгам да. Кээ бир көрөрман, угармандар айтып жүрөт, угуп да калам, кээ бирлер ачык айтышат, мындай арай көз чарай деген сыяктуу болупчу. Сен бирөөлөрдүн закатын аткарасың, сен кыла турган жумушуң жокпу дегендей орой суроолорго чейин барышат да. Көчөдөн кармап эле токтоткондор бар, колдогондор бар, өзүңөр айткандай. Бирок мен ачык айтышым керек, бул тынч акцияларга өзүмдүн жеке демилгем менен чыгам да. Анан биринчи жолу чыгып отурган жокмун. Мен кийин бир өгүн чөйрөк дагы силердин бир кесиптештериңер суроо болуп калды окшойт. Канча жылдан бери ушинтип жүрөсүң? Байке чакыр тынбайсыңбы деп. Ошо тынбайт окшойм. Мен өзүмдүн турмуштук позициям ошондой окшойт да. Мен мектеп ойлоп көрсөм, мектепте окуп жүргөндө эле бир терс көрүнүшкө эле ага эжеине карабай эле бетке айтып, мындай анча-мынча акцияга окшогон бир кыймыл аракеттерди жасачу экенмин да. Эмгиче эсимде физика мугалими өзүмдүн классташымды кирип келип эле сабак башлаганында жаакка чаап чыгып калды. Көрсө, Аниса деген классташым анын кызын тентектиги үчүн өзүнүн мамилесине жараша уруп койгон экен да. Биздин сабактын алдында Анисаны ошентип мугалим өзүнүн окуучусуна ошондой орой мамиле жасап атса, мен чыдап отурам. Анан сиздики туура эмес дейчи. Эмне үчүн Анисаны урат? Сен апасызбы? Өзүңүздүн кызыңыз да күнөө болсо, анан эмне үчүн келип биздин классташты урасың деп. Сен кактык эмессиң, сенин ишиң болбосун деп мектепте бир аябай чоң ушул окуянын айланасында эле бир чоң скандал болгон да. Мен ошол мезгилден баштап эле ошол жаштайымдан эле оюмду ачык билдиргенге көнүп калган адаммын. Анда бул кадамдар сиздин хоббиңиз эмес, бул сиздин күндөгү барып келип жаткан, күндөгү нан таап жеп жаткан жумушуңуз болуп турбайбы? Жок, Кудай андай сактасын. Хобби деген мен түшүнүгүмдө адам бир нерсеге кызыгат, мисалы көркөм адабиятка, театрга, ырга дегендей. Анан мен эми ушул акцияларга чыгып жүргөндү хобби десем, Кудайга деле жакпайт го, хобби эмес. Бул просто мен тынчсыздандырган бир маселелер болот. Мен аны ачык айткым келет. Буга чейин дагы эле чыктым, айтып дедим, органдын кызматкерлери менен кармашкан күндөр болду, соттошкон күндөр болду. Ана жөнөкөй ооз эки айтып, же болбосо бир плакат менен алып чыкканда жыйынтыгы азыраак болот окшойт. Анан сценарий ойлоп таап, мен эсимде биринчи жолу могу эмен бактары шаардагы дарылабай мындай курттап, анан мэрияга жаздым, эч кандай жыйынтык жок. Анан мен оюнчук жанагы Сурнай оюнчук барабан алып шаарда Алатоо кинотеатры жакта эмен паркында туруп алып, анан жазып туруп, менин күнөөм эмнеде
деп эмендин образындачы эмендин жалбырактарын бүткүл денеме жабыштырып алып туруп анан күн бурсаңар боло мен силерге мындай таза аба көрүп тартуулагандан башка эмне күнөөм бар эмне үчүн мени дарылабайсыңар деп көңүл бурсун деген мааниде ошондой мындай кошумча каражаттарды пайдаланып пикетке чыккам. Андан кийин жанагы Финляндиялык бир укук коргоочу деп чыкты. Ош окуятынан кийин отчет берген Тимо Клюнен дегенчи аябай тантырактаган бир отчет дүйнөлүк аренага маалым болгон да. Алчы кыргыздар мал Ош өзбектердики деген кыянда. Анан ачуу менен келип туруп бет кап ширинге алып анан ошону Тимо Клюнен даярдаган отчетту интернет булактары аркылуу 190 барагын чыгарып алып туруп Бириккен Улуттар уюмунун эшигинин алдында өрттөгөм. Мына сага отчет мынтип жазылбайт. Sen Kırgızistan'a dil beşin gerek. Kırgız dilinin tarihini Kırgızlar yönünde bilbey turup ana teyteka jatap turan atçot bergen özü toora emес. Bu okşogon hukuk korgoочу саясатчы Kırgızistan'a girбеши керек деп Бириккен Улуттар уюмунун Бишкектеги кеңсесинин эшигинин алдында эме өткөргөм да. Мындай акция. Анан ошондо болгом өзүм ойлоп калдым. Бириле плакат көтөрүп алып анан кыйкырып тиги кайым айтышкандан көрүп кайсы бир акцияга чыгарда ошого темага ылайыктап туруп бир театрдын элементтерин пайдалансаң болот экен да. Ошондо театр берет. Буга чейин чыгып жүргөн акцияларда убактым кетет. Түшүнгөн бар чиновниктердин арасында аргандайлар бар да. Өзүнүн жардамчыларын жиберип кетирип үйгөн күндөр болду. Акциядан кийин ага кире албай кыйналган күндөр болду. Мондай кошумча элементтерди пайдаланып чыксаң, бир аз таасирдүүрөөк, бир аз элге дагы мындай түшүнүктүүрөөк болот окшойт. Дагы мындан кийинки өткөзө турган иш-чараларыңызга сиз ушул театрлаштырып алып чыксаң жакшы болот экен деп айтып атасыз да. Эмкисинде ушу стилиңизди өзгөртөсүзбү? Плакат кармап эле көчөгө жатып албай, же бирдемке көтөрүп албай, эми бир театрлаштырып бир кудулдук өнөр менен ушу өзүңүз нааразы экениңизди билдиресизби? Бийликке же бир нааразы тарапка? Мен мындай да тиги кээ саясатчылар айтып жүрүшөт, зачем деп орусчалап, сен ушундай дагы бир эмелерди анан мен аларга жообум штамптан бир тараптуулуктан анан дайым эле ошо калпка салынган формада акчаларды уюштурсаң анын мааниси деле жок болот. Анан мен үчүн ал биринчи мааниге эмес. Мен ошол өзүм көтөрүп аткан темага ошол мен кайрылып аткан тарап кандай реакция кылат? Мен жыйынтыкты билишим керек да. Айтып деп плакатымдагы сөздөрдү окутуп коюп кетип калган менен майнап азыраак болуп атат да. Анан ошондой формага өтүүгө, ошондой элементтерди пайдаланууга туура келип атат. Мисалы, кечээ өзүм шабдан иним эме болду окшойт, болду окшойт, энергетика министринин алдында эмнегедир батыраак кабыл алды. Мен буга чейин дагы министрликтерде болгон, бирок жеке министр мырза же министр мырзайым чыккан күн боло элек болчу. Анын жардамчылары чыгат, же болбосо ошол жердеги жанагы тартипти көзөмөлдөгөн милициялар аркылуу эле иш бүтүрчү. Эртең кел, бир сүйүнү кел депчи, эмнегедир кечээ ойлодум, чырак көтөрүп, анан плакатымды көтөрүп алгандын таасири тийдиби, Артыкбаев мырза өзүнүн жардамчысы аркылуу мени бөлмөсүнө чакырып, көтөрүп аткан тема боюнча ачык айрым сүйлөштүк. Сиздин ушул өткөзүп аткан акцияңызга жооп кылып, ошол бийлик тараптан, сиз нааразы болуп жаткан тараптан Өндүрүш байке, сиз могул нерсеге мондай нааразы пикириңизди билдирген экенсиз. Могул жерден мындай кылыш керек деп айткан экенсиз. Ошол пикирлериңизди, ошол ойлоруңузду туура кабыл алып, биз могул жумушту жасап койдук деген бир фактылар, бир мисалдар болдубу? Ушул бийлик тарабынан сиз өткөзүп жаткан акцияларга бир жооп катары ошондой бир жооп болдубу? Болгон тиги. Мындан 2 жыл мурун бир Кыргызстан Кундуз деген кызыбыз Германияда иштеп жүрүп, бир мыкаачы тараптан өлтүрүлгөндө киши колду болупчу. Анан тиги немистер тарап Кундуздун сөөгүн бербей эле бир
жок шылтоолорду айтып анын үй бүлөсүнө Кундуздун сөөгүн ошо Германияда эле алып калууга аракеттенишкен да. Анан анын апасы менен тааныш элем, ал байкуш ошол күйүүнө чыдабай мага түндөсү чалып калды. Айтса немиттер тарапта күнөө бир түшүнүксүз жагдайлар бар экен да. Анан эртеси күнү туруп эле анан биз ошол жактагы элчилик менен сүйлөшүп Кундуздун сөөгүн Кыргызстанга алып келерден мурун судмедэкспертиза аркылуу мындай эмне себептен өлгөн ошону талап кылып далилдеп врачтардын тыйырына чыккандан кийин анан жибересиңер деген иш аракеттерди көрдүк. Биз ошол элчиликке чыгып, анан эртеси күнү немистердин элчилигинде аябай кызуу талаш тартыш кайма чыкканга чейин барып атып, анан ошол Кундуз кызыбыздын сөөгүн өзү тууруп өскөн Кыргызстанга алып келип койдук. Аракетибиз оң эле болуптур. Көрсө ал немистер тарап айткандай өз өмүрүнө кол салбай эле бир немистин бир мыкаачы жигити аркылуу киши колдуу болуп өлгөн. Эми мындай мисалдарды айта берсем көп, бул мактаныч эмес. Мен акцияга чыгаардан мурун өзүм анализ дейм, ошол мен чыгып аткан иш аракеттен бир майнап чыгабы же жокпу, же жөн эле айтты деди, баягы токтона туруп күнүм шататына салып кыйкырып чыгып жүрөт деген сөздөн оолак болуш үчүн, бир жемиштүү бир аракет болуш үчүн анан аракеттенем. Көпчүлүк түшүнүшү мүмкүн, бул айтып деле жүрөт, өзүнө ачык эле. Кээ бир кишилер бар да, сен көнүп калгансың да, Американын акчасын алгансың, билебиз да сени депчи. Мен аларга айтам, мындай ачууга алдырбай, эмоцияга алдырбай. Биринчи ошол мен каражатты каяктан алып атканымды далилдеп көрсөт. Анан оозго тиги ооз менен тилди айла жок. Кете берсең орлоп эле чалына берет. Антип сүйлөбөй жүргүн. Биринчи далилдеп бер депчи. Анан силердин студиядан пайдаланып, эркин микрофон ачык сөздөп, жакшы эми бирөөңөрдүн аты да жакшы экен. Ачык айтам, ошондой ой менен жетеленип жүргөн, мен жөнүндө туура эмес маалымат алып, же болбосо мен жөнүндө туура эмес пикирдеги замандаштарыма айтарым. Эч убакта акчанын кулу болбогула. Мен сыяктуу позицияга чакырар элем. Оюң барбы? Өзүңдүн тынчсыздандырган проблема барбы? Кыргызстанды кантемде көтөрүп кете алабыз деп. Сен мен деле бышып жөнүп отура бербей, эркин айт. Сен демократиянын аралчасы атыккан Кыргызстанда жашайсың. Кыргыздар өз элден эле демократтар. Мага эле сон пикир айтпай, эгерде сен натураң эле үнүңдү эл уккусу келсе, өзүң турмуштук позицияга туруктуумун, турмуштук ачык позицияда кыргызмын десең, пожалуйста, орусча айтканда, айтып өтсөңүз, мен сизди колдойм, бирге бололу, бирге аракеттенели, анан жөн эле үйдө отуруп эле кепчип, же болбосо могу массалык маалымат каражаттарынын ичине газета аркылуу эле өзүңдүн ой пикириңди, ой толгооңду айтып күйүп жүрө бербе. Чык эркин. Сен эркин куш сыяктуу болушуң керек адам. Бир келген өмүрдө сен өзүңдүн мүмкүнчүлүгүңдү пайдалана билишиң керек. Азыр айтып жатасыз да, сиз ушул мендей болуп оюңарды ачык айткыла депчи. Ушул сизге ушундай митинг өткөзгөндө же бир акция өткөзгөндө ушундай идеялар каяктан келет? Же уктап жатканда аян болуп, түндө уктап жатканда аян болуп келеби, же кандайдыр бир сырткы күчтөр тарабынан өндүрүш, сен эртең тигиндей кыл, сен эртең тиги имараттын алдына барып кыйкыр, эртең тиги көчөгө чыгып жатып ал, же мындай кыл деген же бир сырткы күчтөрдүн таасири астында келеби? Бул сизге бул идеялар кайсы жактан келет? Жок, мен могу Кыргызстандын ички тышкы саясатындагы кээ бир маселелер жөнүндө мен өзүм кадимкидей эле толгоном, ойлоном, буркан шаркан түшөм, эмне үчүн мындай депчи. Жана айтып атпайм, өзүмдүн мүнөзүмдөн болсо керек да. Анан тынчсыздана турган, өзүмдүн оюмду айта турган маселе келгенде, анан бир күндү белгилейм дагы чыгышым керек деп чыгып пландап алып чыгам. Анан жөн эле дайына жок эле чыгат деген ушул деп ойлонуп плакатты көтөрүп эле чыга берсем, өзүмдүн адамдык касиетимден, аброюмдан да айрылам да. Мен ойлоном, мен бир интервью берген бар да, бир газетага, сизге окшогон жакшы бир суроо берди.
капустан чыга аласызбы кыйкырып бакырып же алдын ала даярды көрөсүзбү депчи. Мен актер bir spektaklga daярданып аткан ролду жаттап аткан актер сыяктуу эле болуп калдым да. Майда маселе болобу, чоң маселе болобу, ойлоном, толгоном, өзүң айткандай кандай бир кошумча жабдыктарды, каражаттарды пайдалансам болот. Эмне дешим керек деп эле эметем, анан жөн эле шар кетпейм. Толгоном, жетелче бир кетем, анан барып чыгам. Тилекке каршы чыкпай койсом деле болмок, бирок эмнегедир бизде оңолуу, өзгөрүү болбой атпайбы. Мен кантип эле ошо дайым эле ыр-чыр же болбосо бир кыйынсынган маселелерди, тиги кыйынсынган адам катары эле менден башка киши айта албай турган сөйлөп чыга берейин. Болбой атпайбы, айтпасак дебесекчи. Мисалы, могу энергетика кечээки эле маселечи, мына жогорку өзүм ошондон иним көп болсоң, жогорку кеңеш биз парламентаризмге багыт алган өлкө, демократия өлкө деп коет дагы, жогорку кеңеш тарифтерди жогорулатуу маселесин өкмөткө шылтап коюптур, өздөрү 2 айлык каникулга кетип калды. Турган иш электр энергиясына баа күздө Кудай буйруса деп коеюн, тырмакчам үчүн көтөрүлөт. Анан кечээ чыккандагы аракетим 3 фазалуу клиенттерге карата баа көтөрүлөт. Анан биз акырындык менен жүрүп отуруп, анан жөнөкөй аялуу катмарларга тир таатырын тийгизе турган бирки 70 тыйындык тарифти да көбөйтөт. Бул болбойт да. Сөзүңүзгө аралжы, Өнүрүш мырза кечиресиз. Ушул сиздин ушундай акцияларды уюштуруп жатканыңызга, ушундай көчөдө чыгып жатып алып, анан шам көтөрүп алып, чырак көтөрүп алып, өкмөт үйүнө айланып, ушундай акцияларды уюштуруп жатканыңызга, ушундай кадамдарга барып жатканыңызга балдарыңыз, аялыңыз, жакын туугандарыңыз кандай ойдо? Сизди колдошобу же балдарыңыз эми ата койсоң ушунча жашка келип калдың, үйдө отуруп эле бир башка эле жумуш кылбайсың, уятта ошо көчөдө ошентип отурганың же тиги чырак көтөрүп жүргөнүң элге да уятта деген пикирлер болобу же сизди колдошобу алар? Ошол үй бүлөңүз, сизди туугандарыңыз колдошобу сиздин ушул кадамдарыңызды, ушул ойлор, идеяларыңызды? Бул эме негедир мен үй бүлөм, мен жеке иштериме, саясатка аралашып жүргөнүмө анча деле эметпейт, кийгилишпейт, эч ким буйрук берип, пикирин деле айтпайт. Анча адие баштаган жылдары тууган тушкан тараптардан айткандар болгон, жашың деле келип калды, уят эмеспи деп, жана мен түшүндүрүп айттым. Бирок антип жетер жерине чейин жетип, же болбосо ушул мен жасаган иш аракеттердин айланасында үй бүлөлүк ызы чуу, талаш тартыш деген бул элек. Тескерисинче 80ге чыккан апам бар, 80де апам алтыным. Тескерисинче мени кайда жолуң ачылсын, жолдошуң кыдыр болсун, жолуң шыдыр болсун деп батасын берип кетирет. Кайда баратасың деп. Ал киши бир аз ден соолугуна байланыштуу бир инсульт менен ооруп атыр төшөктө, бирок саламаттыгы чың эле. Апамды өзүм карайм. Үй бүлөдө айта кетсем, бир аз трагедияга малынган күндөрүм болгон. Жубайым автокырсыздан кайышып болуп калган, балдарым өз алдынча. Мен саясаттагы иштериме кийгилишип, андай мындай деп үйрөтүп, акыл насаат айткан иши деле болгон жок. Тескерисинче апам мени ошондой абалда жатып кайта каалоо айтып, батасын берип жиберет. Ушул кечээки өткөзгөн акцияңыз боюнча Чырак 2 деген акция өткөздүңүз кечээ энергетика жана өнөр жай министрлигинин алдында. Ошол акцияңыздын максатына жеттиби ошол акцияңыз? Негизги максат эмне болчу ошол акцияңыздын? Ошол жөнүндө акциянын негизги максаты жөнүндө айтып кетсеңиз. Кечээ ошо Чырак номер 2 деп өткөргөн, номер 2 деп Чыракка жазылган себеби буга чейин наркы жумада өкмөт үйүнүн алдында өткөргөм да. Анда өкмөт үйүнө айланып, Жомарт Оторбаевтар көрсүн чыгалы депчи, бирок алар мага билишкен жок окшойт. Я баягы көнүп жүргөн токтонотур, ай деп ойду кол шилтетип, аны билбейм. 1 сааттай айланып, өзүмдүн пикиримди айтып, эметип, алар менен маектешүүгө даяр болчумун. Кечээ номер 2 деп энергетика ошол маселе
тенденция ошол өкмөттүк ведомствого тиешелүү болуп аткандан кийин жазып алып чыктым. Министр мырза кабыл алды, талашып тартыштык. Ал айткан кээ бир ойлорго макулмун, кээ бир ойлорго макул эмесмин. Кандайдыр бир деңгээлде кечээ өткөргөн акциядан натыйжа чыкты окшойт. Эми мен жеке өндүрүш токтонатын үйүндө 3 фазалуу электр энергиясын өндүрүш пайдалананан ошого карата баа төмөндөтсүн, меникин төмөндөтпө деген жокмун да. Мен жалпы кыргызстандыктардын пикирин айтып, мындай чакырык өзүм ниетимди айттым. Ал киши эмнегедир байлар, кедейлер деп көп сүйлөйт экен. Эми ар коом формация ошондой болгондон кийин бай менен кедей болуу керек да. Тескерисинче ошо байларды электр энергиясын үнөмдөөгө, уурдоого чакырып, анан ошо коррупцияны канткенде токтотобуз, ошол маселеге көбүрөөк ыктап, ошол маселенин айланасында баш оорутса, бир жыйынтык чыкчудай. Анан байларга бааны кымбаттатыш керек, кедейлерге минтиш керек деп эки бөлүп ажырымга салып маселени караганды жактырган жокмун да. Анан ал кишинин бир айткан жери жакты, Артыкбаевга эле асып колбогула коррупция менен күрөштү. Эгерде сиз ушунчалык күйүп баштабыз, мага келип жардам бериңизчи, мен сиз менен иштешүүгө даярмын дейт. Мен макул көрдүм. Мен чын унчукпай калышым керек да, бир кайсы бир чиновник же болбосо бир электр энергия тармагындагы бир олуттуу бир маселени же кемчиликти уурдап коррупцияны көрүп турсам, мен унчукпашым керек чын да. Жазып, Артыкбаевга кирип, сотко кайрылып, жанагы коррупция менен күрөш деген бир көбүлө бир ийрим сыяктуу бир эмелерди ачып атат го, натыйжа чыгарыш үчүн жашашым керек. Эмне үчүн мен псевдоним аркылуу же болбосо өзүмдүн дарегимди, аты жөнүмдү жашырып туруп айтышым керек. Айтышым керек, мен өндүрүш токтонат берипмин. Мына Баланча деген депутат, Баланча жерде саунасы бар экен, 5-6 ресторан иштетет экен, контролер келип туруп, анын сарптоолорун көрсөткүчтөн аты кылып, калган өзүнүн чол чөнтөгүнө солойт экен. Эгерде мен көрүп билсем, унчукпай калып, бая Артыкбаевга барып айтып, чогуу чараны иш жүргүзсөк, натыйжа чыгат. Анан ал эле бул эле анан чын эле Артыкбаев деле күнү эле отура берсек болбойт да. Биз ошол маселеге сен, мен, сиз баарыбыз бирдей мамиле жасап, бирдей натыйжа үчүн аракеттенсек, Кыргызстан өсүп өнөгөт. Мынтип коркуп үркүп, тынч митингтерге чыкпайм, анын эмне кереги бар, аны өздөрү чечсин деп кол силтеген позициядан алыс олак болушубуз керек. Алдыга сүрүп, оюбузду ачык айтканга көнүшүбүз керек. Сиздин айтып жаткан ойго Артыкбаев кандай жооп берди? Бул энергетика эмне себептен кымбаттап атыптыр же өндүрүшкө коям бар деп эле желкеден таптап барып эми башка жумушунду кыл деп эле желкеден таптап жакшы сөзүн айтып эле чыгарып койдубу же энергетика эмне себептен кымбаттап атыптыр, ошол жөнүндө да маалымат берди? Мен тиги Артыкбаев өкмөттүк ведомствонун бир министр катары билчимин, бирок ачык эле айтыш керек, ал киши мага эмнегедир оң жагынан жакты. Тескерисинче көбүрөөк убакытты алууга аракеттенди. Как будто мен бир энергетика факультетинде окуган студенттен бетер чимилердин баарын түшүндүрүп айтты. Мен өзүм билем аны. Энергетика тармагында кандай проблема, эмне маселе. Кечирим сурадым, айттым, сиз айтып аткан маселелердин баары мага түшүнүктүү. Сиз айтыңызчы, энергетикадагы коррупция жоюлабы? Качан жоебуз? Десем, жанагыдай жообун айтты да. Ал бир эле Артыкбаевдин иши эмес. Мен министр катары күрөшүшүм керек. Ал узак убакыт дейт. Узак убакыт болгондон да мындай болуп калат да. Анда Артыкбаев өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн же көп жылдарга чейин ошол ведомствода министр болуп жүрүш керек. Ошого шарт мезгил ылайык келеби, келбейби? Иштеп аткан учурда ошентип, эгерде чын эле граждандык активдүү позициясы ошондой кечигидей болсо, күрөшсүн ар бир мүнөт, ар бир саат сайын. Биз да жардам берели. Менин позициям болсо, энергетикадагы баа тарифтерди токтотуу маселеси азыр Кыргызстан үчүн эрте. Муну түшүнбөгөн бар. Революция эмне үчүн чыкканын аңдашыбыз керек, сезишибиз керек. Анан 3 фаза менен жалаң эле байлар эмес,
азыр Кыргызстандагы көпчүлүк райондордо көп эле отурат. Адегенде энергетикадагы уурдап кымырып жымыруу, жанагы эл аралык банктар берип аткан акчалар кайда кетет? Ошонун ар бир 0 тыйынына чейин эсептеп, анан уурдап же болбосо ошол энергия секторунда кылмышка барып аткандарды ачык жазаламай сайын жыйынтык чыкпайт. О жүзүндө ушинтип эле жүрө беребиз. Тарифтерди көтөрүү маселесине мен каршымын. Биринчи, давайте коррупцияны жок кылалы, анан элге президент баштап, парламенттегилер баштап жарыяласын. Эч убакта коррупция болбойт. Коррупцияны буудук, тарифтерди көтөрүү маселесине кандай карайсыз деген суроо менен чыккандан кийин анан чечиле турган маселе. Анан мындай ар кандай аргументтерди, шылтоолорду айтып, өздөрү уурдап, сурдап туруп эле анан элге догун артып, тарифтерди көтөрүп койгонго мен каршымын. Коррупция менен күрөшөлү. Коррупция Кыргызстанда жанагы филологияда бар го, эскирген сөз деп, архаизм. Архаизмге айлансын, коррупция десе, эмне дейсиң деген күнгө жетишиш керек да. Билбей калыш керек. Анан ошондой анан тарифтерди көтөрүү маселесинин жөнүндө сөз кылсак болот. Азырынча болбойт. Мен каршымын. Караманда каршымын. Коррупция жөнүндө сөз кылып калдыңыз да, коррупцияны жоюш керек, коррупция архаизмге айланыш керек депчи. Ушул Кыргызстанда коррупцияны жойгонго бир жол барбы же Кыргызстанда бул коррупция жоюлбай турган илдет, адат, бир оорубу? Жол бар. Жанагы Исхак Разаков атабыздын айтканы бар го, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот. Ошол негизги ураган болуп калыш керек. Анан тиги мындай мугалимге же бир оор абалда жаткан бейтапкананын өмүрүн сактап калган үчүн тиги айрым биздин замандаштарыбыз ага акчалай берип же болбосо сыйлык берип жеке өзүнүн атынанчы мен айтар элем, сен өзүңдүн жүрөктөн чыккан алкыш, ыраазычылык сөзүңдү билдир, бийлик печек, анан жанагы акчалай түрүндө эме ыраазычылык билдирип, буюм тайымдарды аралаштырганда туктуктук. Ошондой анан эметиши мүмкүн. Анан мындай менталитетибизге, кулк мүнөзүбүзгө таяп эле ушинтип жүрө берсек, коррупция эч убакта токтобойт. Жалаң эле Кыргызстан эмес, дүйнөлүк масштабтагы ал рак сыяктуу оору. Аны тамырынан түп-түпүл кылып кыркып, дарылап, онкологияда жана медицина онкологиялык оорулар деп коет, ошону мындай 100%га чейин жеткирип, дарылаганда гана бир натыйжа чыгыш мүмкүн. Анан мынтип эметсек болбойт го. Жакында буга жылдар керек, мезгил керек. Бир 5-6 жылдын аралыгында эле Кыргызстанда коррупция жок деп натыйжа чыгарып, жыйынтык чыгарып айтып болбойт. Муну менен тазыкпай күрөш керек да. Анан өкмөт башчылары таза болуш керек да. Эл башкарган адамдарыбыз. Рахмат. Ушул азыркы бийлик, азыркы ушул чоңдорубуз, эми сиздин үнүңүздө ушунчалык кыйкырып айткан үнүңүздөн, жатып алып айткан үнүңүздө, чуркап айткан үнүңүздү эске алып, ушул Европадан, бир чет мамлекеттен сизге бир башпаанник берип, ошол жактан бир кызмат берсе, ошол жака барып иштейт белеңизчи, баш тартасызбы ошондой кызматтан? Эми жакшы суроо экен. Кээ менин душмандарым деп койгон бул кээ бир саясатчылар ушундай суроолорду быйыл эмес, бир 2-3 жыл мурун берген. Сен башпаанник издеш үчүн эле ушинтип чыгып атасың депчи. Мен атам сени суюм деп, азыркы бийликтеги команда деле айткан күндө деле мен Кыргызстандан чыкпайм. Мен эмне үчүн өзүмдүн өлкөмдөгү проблемаларды чечиш үчүн бир тынч жыйындарга чыгып жүрүпсөм, бийликке жакпай калсам, алар ушундан кутула алышат атаңдан көрө, сен тетакка барып жаша деп мага жашыл коридор түзүп, тим эле укмуш шарттар түзүп бергенде күндө дагы мен баш тартам. Мен Байдулла Сарнакоевго айтам, кыргыз болуп келгенсиң дүйнөгө, кыргыз болуп өтөм дүйнөдөн. Мага кереги жок, мага Кыргызстан абасы, суусу, өзүмдүн элимде, өзүмдүн жеримде кызмат этип жүрүп, анан тияка о дүйнөгө сапар тартып кетсем деле ыраазымын. Андай сунуштар мага жакпайт, кереги жок. Анан жанагы Американын акчасын аласың деп көп айтышат да. Далилдегиле, эгерде токтона туруп Америка тараптан акча алып атса, анан мага көп суроо беришет да, сен андай министрликтен өтпөйсүңбү дейт да.
мен көз каранды болгум келбейт да. Бирөө мага команда берип, баланчаны жибине чек, мындай тема сунуш кылам. Менде андай күндөр болгон. Мен ачык эле айтам, тиги телефон аркылуу да, бирок өндүрүш сен азаматсың, мени коргоп бербейсиңби? Рахат кылам, момча төлөп берем деп. Мен айткам, салам алейкум, андай сөздүңдү укпайм. Мен андай эмес, өндүрүш өз маселеңди өзүң чечкин. Антпей жүрү деп айткан күндөр болгон. Мага акча, азыр капитализм акча деп койсо эле, акча мага роль ойнобойт, акчанын кереги жок. Акча алып, ошентип жалданып өзүңдүн тиги абириңди аштай төккөнчө мен суу ичкеним жакшы. Жана суроодагы юстиция министрлигинин биринчи мен чоң саясатка 7 апрель деген кыймыл аркылуу түзгөм. Кыймылды түзүш үчүн эреже боюнча министрдин өтүүнүн эч кандай деле кажети жок. Мени колдогон, менин пикиримме ортоктош адамдар биригип ошол кыймылды түздүк. Азыр деле бар. Иштеп атам. Өзүмдү укук коргоочу кайсы бир проблемасы менен өкмөткө эки жакка кайрылып өзүн кыйналып жүргөн адамдар болсо, мен ичкен ашымды уктап аткан уйкумду бүзүп туруп кетип жардам бере берем. Мына ушул тапта да көп адамдар бар. Юридикалык билимим жок, эч жерде катуу эмес, мен эркин адаммын. Жана орусча независимое правозащитник. Ошондой мага жагат. Өкмөттүк эмес уюмдар деле кызматка алып атышпайбы? Чет элдик агент, анан мен Азиза Абдрасулованы күчтүү тиги аял заты, өзүнүн позициясы бар, бекем, билимдүү укук коргоочу катары сыйлайм. Мен ага Төлөкөн Исмаиловалардын бригадаларына кошуп сүйлөгөндөр да бар. Алар өздөрүнчө, мен өздөрүнчө. Мен аларга тиешим жок. Рахмат Өндүрүш мырза, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Эми ушул маектин акырында биз ушул келген конокко эркин микрофон беребиз. Ушул сиздин өзүңүз сизге эркин микрофон, ушу кыргыз элине болгон ишиңиздеги болгон бир ойлорду ушул кыргыз элине түз айтып кетсеңиз. Эркин микрофон. Кыска нуска, калот. Мына биз мен чет мамлекетке чыга элекмин. Бирок замандаштарым бул айтат да, дайыма биринчи кезекте ой биздин Кыргызстандай мекен, Кыргызстандай жер жок. Абасы эле канча депчи. Анан жакында бир батага барып калдым, Токтогулда. Ысык көлдөн эле келген кудаларым ыйлашканга чейин барды. Ошо Токтогулдун таза абасыначы. Кеч көрүп бардык да, атыр, ар кандай түркүн чөптөрдүн жыты келипчи, аябай кубанып, сүйүнүштөн. Мына биз ошо бейиштин төрүндө болгон элибизди, жерибизди бартайлы, баргына жетели. Мына эми саналуу күндөрдөн эгемендүүлүк күнү белгиленет, эгемендүүлүк кут болсун. Миллион болгон саны бар, бирок эгемендүүлүгү жок элдер болуп жүргөн. Элибизди, жерибизди бартайлы, баргына жетели. Мына эми саналуу күндөрдөн эгемендүүлүк күнү белгиленет, эгемендүүлүк кут болсун. Миллион болгон саны бар, бирок эгемендүүлүгү жок элдер болуп жүрбөйбү? Биз ошо эгемендүүлүктүн баркын түшүнүшүбүз керек да. Эмне үчүн? Мисалы уйгур туугандарды айталы башта кандай? Жок. Ошо бакыт бул. Ошону баалай билишибиз керек. Чоң рахмат, алтындай убактыңызды бөлүп күндүн ысыгына карабай бизге келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бизде конокто жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров болду. Кайрадан амандашканча саламатта болуңуздар.